Бул таладагы эле гүлдөр просто чоңойтуп салса, анан мен аны так тартканга аракеттенген жокмун. Мага баягы чачыранды, резко да, анан кийин түстөрүнө көңүл болот. Мындай ой келет да, менин ишим дагы музейлерде илинип турса дегенчи да, ошол шыктандырат эле да. Азыр ойлосом менин иштерим мына Оштогу Тургунбай Садыбаковдун музейде турат, 2 иш жумушум. Химия сабагы бизге өтө энергичный сабак. Эжеке бизге болгон күчү менен, энергиясы менен бизге саймалардын түрлөрүн үйрөтөт. Азыр биз мынага көрүп турганыңыздай көптөгөн сайманын түрлөрүн үйрөнүп алдык. Калган эжекенин бир мындай жактары бар. Эжекенин жан дүйнөсү дагы ушундай. Өзүнүн курактарындагыдай жөнөкөй, анан ошол эле учурда өтө мындай жоопкерчиликтүү. Кимия Торогелдиева 65 жашта, Ош шаарынын тургуну, сүрөтчү, колонөрчү. Ал сайма курактын таралышына салым кошкон. Учурда Ош мамлекеттик университетинде эмгектенет. Бир уул, бир кыздын энеси. Кимия Торогелдиева кезектеги чыгармачылыгынын үстүндө иштеп жатат. Ал 50 жылдан бери сүрөтчүлүк менен алектенип келүүдө. Каарманыбыздын айтымында сүрөтчүлүк дагы бир нече тармактарга бөлүнөт. Анын ичинде кимия айым тарткан эмгектер андан ары кездеме кийимдерге чүрүлөт. Бул таладагы эле гүлдөр просто чоңойтуп салса, анан мен аны так тартканга аракеттенген жокмун. Мага баягы чачыранды, резко да, анан кийин түстөрүнө көңүл болот. Анан майда-майда уштарында бир эмелери болушу мүмкүн. Тырнактай уруктары же өзүнүн бир сулуулугу болот да. Ошонусуна көбүрөөк анын үстүнө мен тез иштешим керек да. Баягы ойду эскиздеп коюп, мындай сактап калганга аракеттениш керек да. Сактап калып, анан кийин иштегенде буну техникасын ойлонуштура баштайбыз да, кандай болгондо ошол гүлдү ассоциативде жеткире алабыз да, кандай материалга деп анан кийин уже кеңири эме кыла баштайбыз да, майдалап, көбүрөөк иштепчи. Ушул гүлдү чоң размерде, кичине размерде кылса болот. Ушул гүлдү алып туруп, бул жакка кылса болот, бул жакка кылса болот, араларын ачык кылып берсе болот, араларын жыш кылса болот да. Бир эле ушул нерседен көп нерсени пайда кылса болот. Биз эми баягы композициянын закондорун иштегенде, мисалы мына бул бир эле кара түс, мына бир эле кара түс канча оттенок берет да. Бир эле кара түсчү. Ошол сыяктуу балким цвет кошпой эле, графичный эле бир эле кара цвет менен деле иштеп коюшубуз мүмкүн да. Асылзат айымдын сүрөтчүлүккө болгон кызыгуусу, таланты бала чагынан байкала баштаган. Ал жайлоого чыкканда, жаратылыштын коозугун көргөндө дароо кагаз бетине түшүрчү. Азыр анын тарткан сүрөттөрү музейлерде орун алган. Кимия Торогелдиева көбүрөөк позитивдүү элестерди тартат. Анын ичинен жаратылышка басым жасайт. Москвада окуган үчүн музейлерде кирет элек да. Себеби Москвада 10 чакты крупный музей бар, чоң музейлер бар. Ал убакта Ленинград деп коет. Ленинградка түн кечинде отурсак, эртең менен Эрмитажды баарын айланып бүтө албайсың да. Ошол убакта көргөндө мындай ой келет да, менин ишим дагы музейлерде илинип турса дегенчи да. Ошол шыктандырат эле да. Азыр ойлосом менин иштерим мына Оштогу Тургунбай Садыбаковдун музейде турат, 2 иш жумушум. Сулайман
Кутуа атындагы музей, тарыхый музейде бир ишим турат. Алар биринчи сатып алышкан. Ушул музей жаңы ачылганда 2000-жылы болсо керек эле. Оштун 3000 жылдыгында ошондо биринчи ишим сатылганда алышканда аябай сүйүнгөм да, ошондо тык этип эсиме келгенде мен ушундай кылып кыялдандым эле го деп. Андан кийин мына Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи республикалык, ал жерде 2 ишим турат. Ошондой рух ордодо, анан кийин частный коллекционерлерде Кыргызстанда мына Саймалы Ташта, Бишкектеги Керексизов деген бизнесмен бар эле, художниктерди жактырган ал киши аябай 2 ишимди сатып алган. Анан ошол мен мисалы ошо кайра эме кылса, мен ушул эле жолду тандап алмакмын деп айтканымдын себеби ошол да. Анан баягы китептерди көргөндө дагы агайлар көрсөтөт эле, бул менин ишим десе да дагы ойлойт элем, китепке дагы чыксам да ошол сыяктуу китептерди дагы иштерим бар да. Аялдар дагы сүрөт тартабы деген сөздү укканда таң калгам да. Биз кантип тартпайбыз? Биз ушундай Кыргызстанда кооз жашап жүрүп, бирок сулуулукту көрүп туруп, элдин ичинде деле өзүнчө дизайнерлер, чеберлер болгон. Художник десе, мындай элдер түшүнүп калганда музейде картиналар илинип турса, портреттер, пейзаждар, натюрморттун түрлөрү да, ошондой түшүнүк болуп калса керектир да. А негизги аялдар ошол эркек художник сүрөтчүлөрдөн эмнемеси менен айырмаланат? Сүрөтчү аялдардын иштеринен эч качан агрессияны көрбөйсүн. Мен мындай машина менен эле иштейм. Каарманыбыздын өнөрү, таланты муну менен чектелбейт. Ал 30 жылга жакын убакыттан бери кол өнөрчүлүк менен дагы алектенүүдө. Төрөгелдиева бул эмгегинин артында кыргыз элинин улуттук маданий мурастары болуп эсептелген сайма, куракты башка улуттагы элдерге да таанытууга чоң салым кошкон. Анын ар бир эмгегинин артында терең маани, философия жатат. Мен дайыма кээде эртең менен ойгонгондо мындай жакшы сезимдер болушу мүмкүн, кээде бир начар уктап калган болосуң, кээде жакшынакай, кээде тургуң келбейт, уйку таттуу болупчу. Бирок эшикти карасаң, сонун сезимдер пайда болот да, анан турасың да. Ошон үчүн мен мына иштерди, мына бул жагы түнкү, бул күндүзгү депчи. Түн узак болсо жакшыраак деп ойлойм да. Мен түндү көбүрөөк көңүл бурдум, бирок түн дагы бир эле түс менен кылбастан бардык түстөрдү пайдаландым да, төлкө мындай караңгыл түстөр. А бул жакта да түн бардыгы ачык түстөр, бирок ар түрдүү түстөр. Анан кийин көз дагы тийбесин деп, себеби ошол буюмга эмес, ушул мыналарга көңүл бурасың да. Ошон үчүн анан майда-майда мына курактарды жасадым. Буну мен өзүм ойлоп чыгарган жокмун. Бизде болгон, мен бир гана кичине бөлөкчө композициясын асимметричный кылдым. Бул жерде тизилип калышкан жок да, тизилип турса дагы баары бир калыпта эмес. Баягы сууда мындай бөлүнүп турганда кээде жакшы ойлору келип кетет, кээ бирде жакшы сөздөрү келип кетет. Кээде жолдо керетип атканда деле бир нерсени байкап каласың, сезип каласың. Ошол сыяктуу мына бир жакшынакай сезимдер да. Анан бирок мыналардын бардыгын колго тигилет. Машинада болбойт, себеби машинада тиксе болот, бирок катык болуп калат, аябайчы. Анан кийин утур машинаны токтото бергенге да болбойт. Ошон үчүн бул бардыгы мыналардын бардыгы катмар болуп туруп колго гана тигилет. Ошонусу менен айырмалат, ошонусу менен өзгөчөлөнөт да бул ишимчи. Кимия Төрөгелдиеванын колунан даярдалган кыргыздын улуттук буюмдары чет мамлекеттердеги бир нече сынактарга катышкан. Мындан тышкары Америка, Кытай, Австрия, Улуу Британия жана Түркия мамлекеттерине чейин сатыкка чыгууда.
Асылзат айым өзүнүн тажрыйбасын билгендерин жаштарга бөлүшүп келүүдө. Тагыраак ал Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде эмгектенет. Каарманыбыз болочоктогу дизайнерлерди чыгармачылык менен иштөөгө көбүрөөк үндөйт. Башкача айтканда, болочоктогу дизайнерлер, кол өнөрчүлөр ошол эле кийиз, сайма, курак, өрмөлөргө өзгөчө стиль көрк берүүнү үйрөнсө дейт. Ошону менен эле убакыт өтө берет да. Кээде ойлор болот, чарчаганда кетем дейсиң да, ушул кетем, болду иштебейм деп ойлор келет. Анан кайра биринчи курска келгенде, жайындай салып келгенде дей, биринчи курстар мына келип карап туруп, өзүбүзчө психолог дагы боло баштайбыз дей, бул кыз мындай иштейт экен, бул кыз даяр эмес экен, бул кыз даяр эмес, бирок аябай аракеттенип атат депчи. Эми биздин студенттер менен байланышканда, анан биздин мөмөбүз 1 жылдан кийин бербейт. Бирок жыл өткөндөн кийин бир кайсы убактардан аттары чыга баштайт. Биздин адистигибиз ушундай чексиз, утуру жаңыланып туруш керек. Мода деген жылда эмес, ай сайын өзгөрүлөт. Күз сезон сайын өзгөрүлөт. Утуру бир жаңы материал чыгат, жаңы идеялар келет. Азыр эме кандай десем, бирдемени жасаардан мурда көп биздениш керек да. Көп биздениш керек. Бир негиздүү бирдемеден, мисалы, костюмду жасайм десе, булар архитектурадан алса болот, жаратылыштардан алса болот, гүлдөрдөн алса болот. Биринчи шыргандан мурун кол менен илиштирип алып, анан машина баштайм. Наргиза Камалдин кызы азыр 4-курстун студенти. Башта дизайнер, кол өнөрчүлүк болууга кызыгып келгени менен тигип бучуудан кабары деле жок болчу. 4 жылдан бери окутуучусу Кимия Торогелдиевадан көп нерсе өздөштүргөнүн айтты. Маселен, азыр сайманын түрлөрүн үйрөнүп, курактарды жасап калды. 1-курстан бери тигип бучууну үйрөнүп баштаганбыз. Бул химия эжекенин сабагы бизге өтө энергичный сабак. Эжеке бизге болгон күчү менен, энергиясы менен бизге саймалардын түрлөрүн үйрөтөт. Азыр биз мынага көрүп турганыңыздай көптөгөн сайманын түрлөрүн үйрөнүп алдык. Пычканды, тиккендин бардыгын үйрөнүп жатабыз. Ошо куракты, могул тиккендерди белдемче кылабыз, жеңдерге, белдерге, бүт жака колдонобуз. Химия эжеке ушу көбүнчө басымдуулук жасайт. Сайма сайганды, сайма үйрөткөндү. Ошондуктан биз эжекенин сабагынан көбүнчө сайманын түрлөрүн үйрөндүк десем болот. Эми химия менен биз бир топ жылдан бери иштейбиз да. Бул эжекенин баягы эмгек жамаатында үй бүлө катары эле болуп калды да. Биз бирибизди жакшы тааныйбыз. Эжекенин мына мугалим катары дагы, чыгармачы инсан катары дагы, деги эле адам катары абдан мындай көпчүлүк жакшы көрөт. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү көп жылдан бери. Анан ушул жамаатта, Ош мамлекеттик университетинде өзүнүн чыгармачылыгын менен салым кошуп, канча жаштарды тарбиялап атат. Чынында келгенде бул мына курак өнөрү боюнча элдик кол өнөрчүлүктө курак өнөрү унутта калып бараткан да. Ушул эжекелер бар үчүн ушул курак сакталып калды да. Анан курактын бир өзгөчө, өзүнө мүнөздүү бул эжекенин мына колорити башкача, түс, өң, кадимки эле живопистеги. Ошол эми түс да өзүнчө бир бул илим да. Түстөрдүн мисалы адамдын аң сезимде кандай сонун таасирлерди берет да. Жарашыкты, бизди курчап жүрүп турган ушул дүйнөнүн коозугун, сулуулугун бүт ушул эжеке бир мына улуттук колоритте жакшынакай чагылдырып берет да. Анан ошону мындайча айтканда кыргыз урагын нукура мына ушу окуу процессинде ошонун элементтерин окутуп, элге жарыялап мындай кылып, ошонун зарыл экенин, керек экенин бүгүнкү күндө ушу эметип атат да. Анан эжекенин бир мындай жактары бар. Эжекенин жан дүйнөсү дагы ушундай. Өзүнүн курактарындагыдай жөнөкөй, анан ошол эле учурда өтө мындай жоопкерчиликтүү.
Жакындарың үйүң тынч болсо, чыгармачылыкка жан дүйнөңү берип иштей аласың. Кимия Турагелдиеванын ар дайым колдоп турган үй бүлөсү бар. Балдары үй жумуштарын аткарып, каарманыбыздын бир гана чыгармачылык менен алек болушуна, анын ичинде колунан өзгөчө стилдеги улуттук буюмдар даярдалышына шарт түзүп берип турушат. Биз үйдө негизи жаш бала төрөлгөнгө чейин биз апам экөөбүз отуруп, апам мага курактарды үйрөтчү. Мага аябай кызык болчу да ошол нерсечи. Башында мен жаңы болуп келин болуп келгенде ошо курактардан үйрөнүп баштаганбыз да. Келгенде мындай чайдын үстүндө курактарды курап, сайма сайып, аябай сонун күндөр өткөн башында. Анан эми жаш бала төрөлгөндөн кийин баягындай апамдын үйдө көбүнчө иштеген жумуштары жумушка кетип калды да, жумушта жасап курактарын ошол нерселерди көрбөй калдык. Бирок азыр үйдө тамак жасап, келишине тамак даярдап, үй таза болуп, неберелер дагы баягы аябай мындай күтүп турушат да, энем келди депчи. Биз жолдошум экөөбүз мындай эгерде бир кандай бир жардам керек болуп калган болсо, мындай жумуштан же мындай азыр компьютердан ушундай жардамдар керек болуп калган болсо, сөз жардам беребиз. Анан мындай выставкаларды өткөзүп калат, апам көп выставкаларды өткөзөт. Ошондо баягы колумдан келишинче тамак ашын даярдап, андай дасторкон жайып, ошондой жардамдарды кылабыз да. Анан үйдө эң негизгиси тынчтык болсо, анан мындай чыгармачыл адамга дагы мындай үйгө келиш жагымдуу болот, анан башка иштерди жасашка мындай эргүү алат дегендей го. Ошо колубуздан келишинче жардамдарды жасап, колдоо көрсөтөбүз. Каарманыбызды үйдө мээримдүүнү, жакындарына колдон келген жардамын аябаган Асылзат Айым катары тааныдык. Ал эми жараткан эмгектеринин артында кол өнөрчүлөрдүн алтын медали, Манас эпосунун 1000 жылдык эстелик медалдары менен сыйланган. Мындан тышкары Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү катары кызмат кылып келүүдө.